Мен Германияда аралда жашагандыктан Амстердамга түз эле кете албайм. Алгач Бременге барышым керек. Ошентип сапарымды баштап, поездге отуруп, Бременди көздөй жолго чыктым. Аралдан Бременге чейин жол болжол менен 5 саатка созулду. Бременге жетип, көп күттүрбөй эле саат 22:40 Флексбус менен Амстердамды көздөй кайрадан жолго чыктым. Алда дагы 4,5 сааттык чарчоо, бирок бара турган жерим Амстердам. Ошентип жол уланды. 4,5 сааттай жол жүрүп, таңкы саат 3-4 чамасында Амстердамга жетип келдим. Бирок дароо эле мейманканага кирип эс алган эмес, түз эле борборуна барып калдым. Таң атканча убакыт бар, ошондуктан борбордо күтүп отурдум. Шаарды түн ичинде аябай кооз көрүнөт экен, ошол эле учурда видеолорго тартып, сиздерге көрсөткөнгө аракет кылдым. Ошентип таңды күтүп отуруп, акыры шаар дагы акырындан ойгоно баштады. Таң атары менен Амстердамды борборун көздөй жөнөдүм. Бирөө жумушка шашып баратат, бирөө эртең менен чуркап жүрөт, дагы бирөө саякаттап жүрөт. Алардан бири саякатчы Саргыз. Мен биринчи жолу Амстердамды жакшылап көрүп, көчөлөрүн аралап баштадым. Биринчи көзүмө кооз архитектурасы, каналдары жана шаардын өзгөчө көрүнүшү урунду. Көп өтпөй шаарды тазалоо иштери да башталды. Кече түн адамдарга толгон көчөлөр эми акырындан башкача көрүнүшкө өтүп бара жатат. Борборду аралап жүрүп, атактуу гүл базарына да бардым. Бул жерде түркүн түстөгү гүлдөрдү, гүлдүн пыязчаларын жана ар кандай сөнелерди көрүүгө болот экен. Гүлдөрдүн түрү дагы, түсү дагы абдан көп. Амстердамга келип, гүл базарына кирбей кетүү мүмкүн эмес окшойт. Бир аз аралап, көрүп, сүрөткө түшүп, кайра жолумду уланттым. Гүл базарынан чыккандан кийин шаардыга жөө аралап кеттим. Амстердамдын көчөлөрү өзүнчө эле кызыктуу экен. Кең көчөлөр менен катар тар көчөлөрдүн дагы көп жолун кездештиресиң. Амстердамда жашагандыктар, менин оюмча, тар көчөлөр менен жолдорун аябай эле тез кыскартып кете алышат. Мен да ошол көчөлөрдү аралап, шаарды жакындан көрүүгө аракет кылдым. Жолдо бара жатып, кийим кече саткан дүкөндөргө көз салып, кирип чыгып, бир аз карап жүрдүм. Ошентип көчөлөрдү аралап жүрүп, убакыттын кандай өтүп кеткенин байкай калат экен. Амстердамда велосипед тепкендер абдан көп. Нидерландия велосипедтер менен белгилүү экени барыбызга маалым, бирок муну сөз менен уккан башка, өзүң көргөн башка экен. Бул жерде велосипедчендер абдан көп жана ылдам жүрүшөт. Кокус велосипед жолуна чыгып кетсең, сени сүзүп кетиши мүмкүн экен. Ошондуктан жол жүргүнчүлөр катары велосипед жолун жакшылап билип, абайлап басканга туура келет экен. Шаарды аралап жүрүп, дагы бир нерсени байкадым. Амстердамда көй болуттун өкүлдөрүн жолуктурууга болот экен. Шаар абдан көй болуттуу жана жандуу. Ал эми бааларга келгенде, Германияга салыштырмалуу айрым көп нерселер Амстердамда бир аз кымбатыраак мага сезилди. Ошентип таңкы саат 3-төн бери шаарда жүрүп, биринчи күндүн көбүн жөөт көрүп жүрүп, аябай чарчап калып турман. Борбордун так ортосундан хостел таап, бир түнгө жайгаштым. Эс алып, эртеңки сапарга даярданайын деп чечтим. Эртең менен кайра жолго чыктым. Бүгүн Амстердамдын өзүнүн башка дагы бир кызыктуу жерге барабыз. Бүгүнкү багытыбыз Занзесханс. Занзесханс Нидерландиянын тарыхый атмосферасын бүгүнкү күнгө чейин сактап калган абдан кооз жерлердин бири. Ал жака автобус менен барууну чечтим. Бул жерде дагы бир кызыктуу нерсеге туш болдум. Автобуска киргенде банк картасын тийгизесиң, түшүп баратканда кайра дагы тийгизесиң. Ошондо канча аралык жүрсөң, ошого жараша гана төлөйт экенсиң. Эгер түшүп жатканда картаңды тийгизбей кетсең, система сени автобустун акыркы аялдамасына чейин барды деп эсептеп, көбүрөөк акча алып коюшу мүмкүн экен. Бул мен үчүн кызыктуу жана жаңылык болду. Ошентип Занзесханс деген жерге келип жеттим. Бул жерге келгенде биринчи эле көзгө урунган нерсе эски шамал тегирмендери. Анан жыгачтан жасалган эски калант үйлөрү, дарыянын жээгинде кооз көрүнүштөр, баары эле өзүнчө атмосфера түзүп турат. Кломпен деп аталган салттуу жыгач бут кийимдери дагы бар экен. Айтор туристтер үчүн көрө турган, эстелик катары алып кете турган нерселер көп. Жердин өзү абдан чоң болгондуктан баарын аралап, сүрөткө түшүп, бир топ убакыт өткөрдүм. Убакыт кантип өтүп кеткенин дагы байкай калыптырман. Чынында абдан көп туристтердин саны үзүлбөйт экен. Анан кайрадан мен сапарымды баштадым. Мен бара турган жер кайрадан эле Амстердамдын центри. Ал жака барыш үчүн кайрадан автобуска олтурдум. Амстердамда тамактануучу жайларга келгенде кылдаттык мамиле кылып жаттым. Бир гана түрк ашканасына ишенгендиктен түрктөрдүн ашканасына барып, кебаб, донер жеп жаттым.
Ошентип Амстердамда бир түн 2 күндүк сапарым дагы соңуна келип калды. Кыска убакыт болгонуна карабай шаарды жөө жүрүп, түнкү Амстердамды көрүп, таңын күтүп, гүл базарына кирип, тар көчөлөрүн аралап, велосипедтерине таң калып, анан Занзес Ханс деген жерине дагы таанышып келгенге үлгүрдүм. Амстердам мен үчүн каналдары, архитектурасы, велосипедтери, көп улуттуу эли жана өзгөчө атмосферасы менен эсте калды. Бирок саякатчы Саар кызынын сапары муну менен бүтпөйт. Эми Амстердамдан Парижди көздөй жол тартам. Парижде мени эмне күтүп турат? Аны кийинки чыгарылышта айтып берем. Көрүшкөнчө.